башталды. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Биздин Telegram каналдын катышуучулары, колдонуучулары, катталуучулар десем болот. Жана YouTube каналдан бизди көрүп жаткан биздин мекендештер, баарыңыздарга ассалому алейкум. Бүгүн кезектеги түз эфирибизди баштадык. Мигранттар суроорун берет. Суроого биздин кеңешчибиз, юридический специалист Мирлан Токтобеков жооп бермекчи. Баардык YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештерге айтарым, ушундай видеолорубузду лайк басып жана башка группаларга бөлүшүп коюңуздар. Жердештер фонд жана башка группаларга таратпаңыздар, себеби бул видеолор баардык биздин мекендештер үчүн аябай пайдалуу и документалдык жактан жана башка Москвада кандай өзүн алып жүрүү, туура закондуу жүрүү боюнча бизде пайдалуу кеңештер болмокчу. Мирлан Айке, куш келипсиз. Эламан сурооңузду бере берсеңиз болот. Ой, кечиресиз. Эламан, басыңыз, Эламан, басыңыз микрофон. Ассаламу алейкум. Биздин суроо мындай эле да. Мына биз Асиян иштейбиз да, иштегенибизге 1 жыл болуп калды. Ошол опускнойду ала элекпиз да, жазга чыгып алсамбы дедим эле. Ошол опускнойм күйүп кетпейби? Себеп биздин трудовой договор бессрочный да. Ошол жөнүндө билейин дедим эле. Рахмат алдын ала. Трудовой договордо бессрочный болгон күндө деле тигиреке сиз отпуска албасаңыз деле отпускаларыңыз чогулуш керек да. Эмгек кодекси боюнча отпускалар чогулуш керек. Эч кандай эгерде жылына отпуска албай койсоңуз, алар чогулуп кийинки жылы берилиш керек. Рахмат, Алла разы болсун ака. Чоң рахмат. Чика беребиз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен паспорт боюнча суроо берейин дедим эле. Паспортум ушул 2024 аягы бүтөт да, анан эмеден ID карт паспорт алса болобу? Сиз Москвада туруп ошол эки посольствого кайрылсаңыз, паспортуңуз бүтөөрүнө бир 2-3 ай калганда посольствого кайрылсаңыз, сизге загран паспорт жасап берет. ID картты только Кыргызстандан жасатасыз. Мен ID карт менен киргем да. Разницасы жок, загран паспорт жасап бере берет. Загран алгандан кийин границага чыгып келиш керек болуп калабы ушунда? Жок, чыгып келиштин кажети жок. Сиз ошо посольстводон паспортуңузду алмаштырганда паспорт алмашты деген ошо справка берет. Ошо менен эле кайра перерегистрация кылып коесуз. Жазаштын кажети жок. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Салтанат эже сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен тиги эме жөнүндө сурайын дедим эле, Мирлан байке. Могу миграционный карта мененчи бизди кечээ күнү күйөө алам ошо жаңы келгенде, анан 5-inde 1 ай болгон, анан майрамдарга туура келип калып, иненебиз даяр болбой, пока трудовой договор ала элек болчубуз да, жумушка орношо элек болчу. Анан кечээ күнү көчөдөн полиция кармап кетип, участкага алып барып, регистрацияң базадан жок экен деп эле шылтоолоп эле койду окшойт. Штраф жазып берген жок, наличка эле төлөгүлө деп чыгарбай кармап, базада жок экен деп. Бирок миграционканын негизинде 3 ай жүрө алабызбы же жүрө албайбызбы? Сахаровадан да өткөн уже. Ошо бир эле инененди күтүп атабыз да. Бүгүн эми рабочий день башталды, эртең чыгып калат го буюрса. Сиз эгерде ошол эки штраф жазып берсеңиз, силер ошо штрафын төлөбөстөн, силер биринчи МФЦга баргыла. МФЦдан барып жазбай койду да, штраф жазбай койду. Наличка эле бергиле деп. Наличка да бер деп атты. Манда чөтөн эле иштеп коюп тур да тагалар. Анда жөн эле ошо базада бар болуп эле анан ошо эме кылып койду окшойт деп ойлоп атабыз да. Ооба. Өзүңүздөр барып кереке подтверждение алып койгула ошо регистрациясын, чтобы на всякий случай. Каяктан ошо райондон алабыз да, жасаткан райондон. Ошол жасаткан хостелге жасатканбыз да, ошол жактан эме кылып. Нежеке хостелге кантип 3 айлык регистрация жасаттыңыз да? Андай болбойт да. Жаңы келген да анан ошо 3 айга жасатканбыз. Хостелдер негизи 3 айга эле жасайт го. Эми хостелге жашаса да, эми всё равно подтверждение алып коюңуздар, подтверждение алып койсоңуздар ошол эки менен. Ошол районго барып алабызбы, Ооба, ошол район МФЦсине барып аласыздар. Хорошо, рахмат. Рахмат. Так, андан кийин Эга. Саламатсыңарбы?
Мен биринчи суроом 17 жаштагы 18 жашынан бир 4 ай калган, 2 ай калган балдар суранып атышат да, биз барсак эмне болуп өтөбүз, частныйбы или работа деп өтөбүзбү дешет. Анан ошол кандай кылып киришет, же гость болуп киришеби, же учеба болуп киришеби? Ни в коем случае учеба деп кирбеш керек. Эгерде биякта окубасаң, тигиреки регистрация платформа чыкканга туура келет да. Частный же болбосо гость деп кирет да. Анан кийин 18ге Россиянын территориясына толгондон кийин ошол райондун МФЦсына барат, ФМСине барып арыз жазат дагы, баягы миграционный картадагы цель въезданы алмаштырат, работа деп. Значит, ошондо частный болуп кириш керек экен, экөө тең, даже 2 ай калса деле частный болот экен, Ооба, частный болот, потому что жаш жетелек балдар бияка работа деп кире албайт. Жылы боюнча 18 болуп калат экен, алар айына чейин карашабы? Эми айына чейин деле карашпайт, если немесе работа деп чызып көрсүн, өтүп көрсүн да. Негизи өткөзөт, негизи работа дегендичи. Бирок негизи жаш жетелек 12 жаштан ошо 18 жашка чейинки балдар частный же гость болуп гана кириш керек да, закон боюнча. Эмне болуп кирсе да? 2-3 ай калса работа деп эле чызып кирип көрсүн. Обычно алар ошо жылын эле карап коюшат да. Алар айтышат да, 3 айга эле каникулда эле киришет эле, иштеп кетет элек деп, анан кийин мен сурап көрөйүн дедим да. Негизи работа болуш керек да. Например, частный же гость болуп чызылган миграционный карта менен иштеп жүргөндө кармалса, ал дагы тигиреки цель въезда, сокрытие цели въезда деп депортацияга жатат да негизи. Могул частный или вы неме гостилерге деле регистрация болуш керекпи 1 айдан кийин? Сөзсүз регистрация туруш. 3 айлык регистрация туруш керек. Сахарага барбай эле коюшат да, барышабы алар дагы? Негизи Сахаровадан 1 айдан ашык жүрө турган цель въезда работа болгон бардык граждандар өтүш керек. Хорошо. Экинчи суроом. Эмне үчүн биз келген 3 айга, анан кийин 9 айга дей беребиз да, сразу 1 жылга турса болбойбу? Угулбай калды Мирлан. Угулбай деп Мирлан байке жокто, микрофонуңуз кем болуп атабы? Бирөө чалдыбыз дейм. Ооба, бирөө чалып ийди мага. Кечесиздер, бул 3 айлык регистрация деген негизи кандай десем, бул вынужденный неме да, баягы мера. Негизи эгерде трудовой договоруңуз бар болсо, сразу эле 9 айга узартсаңыз болот регистрацияны. Вот на основании трудового договора анан ошентип 1 жылга 9 ай боло берет турбайбы анда? Ооба. Сразу эле эгерде трудовой договоруңуз дайым болсо, постоянно иштесеңиз, келип эле сразу 3 айлык кылбай эле сразу годовой регистрация турсаңыз болот да. Бирок эми баягы келгенде жанагы иненен алганга же болбосо дагы жана Сахаровадан өткөнгө 3 айлык регистрация требовать этип туруп алып атышпайбы аларчы? Хорошо, макул. Түшүндүм, рахмат. Уля, бериңиз. Assalomu alaykum. Bo'ldi, o'g'ildi? Ооба. Men kecha da surov bergan элем, бүгүн ошол кечеги эме боюнча трудовой договорду сатып алдым деген го. Ошол кайра өтпөй калды да, мени заезд кыласың дечи, болбосо эме кылып туруп, Кыргызстанга чыгып 90 күндөн кийин келесиң үйүңө барсам дейт. Ошондо кандай? Мен азыр билет алдым Кыргызстанга. Эртең чыгып кетсем, сразу обратно бир 2 күндөн кийин кайтсам киргизеби? Ошону билейин дедим. Сиз өзүңүз неме айтпадым беле? Сиз өзүңүз биринчи чыгардан алдын текшерип коюңуз. Сиз чорный списокто болбосоңуз кире бересиз. Ону кантип текшеребиз? Мынау Кубатбекке эме кылдырайын десем, хозяйкам паспорттарын жөнөтпөй койду да, эми бүгүн айтат, ошону ушундай кылыш керек эле десем, эми барып келгенден кийин ошондой жасап беремин дейт. Ошону барып келгенден кийин сразу эле 3 айга регистрация жасабай туруп эле ошо менен 9 айга койсок болобу? 9 айга эгерде трудовой договоруңуз дайым болсо. Жок, жанагы Самазян ГПХ. Ошол менен 9 ай. Болобу? Ооба, даяр болсо ошол менен болот. Акыл, связга чыгасам дейм мага. Личкадан жазган билесиз? Эми рахмат.
Ошол эле суроом, эртең барсам проблема болбойбу, эртең чыкканымда деп ошону сурайын дегем да. Бүгүн чыкса азыр жана 4 эме кылып койду. Так, пока суроолор жок окшойт го, кол көтөргөндөр жок. Суроо бере тургандар колуңар көтөрүлө, келсе кетириңлар. Пока суроо жок маалында бирсине сурап алайын, жанагы Нурлан байке, налог боюнча дагы айтып койсок, обязательно налог керек экен, эми как там ошону айта кетсек. ГПХ боюнча негизи любой договор, оплачиваемый договор, мисалы үчүн ошол эрекинде баасы көргөзүлүш керек да. ГПХ негизи экиге бөлүнөт. Одноразовый договор и многоразовый деп коет да. Мисалы үчүн одноразовый деген бул бир ишти жасаганга гана түзүлгөн договор да. Например, уборка, одноразовая уборка да, помещение. Бир айдын ичинде бир жолу баягы помещение тазалайт, ошол эки айлык алат. Анан многоразовый деп коет, бул жанагы мөөнөтү узак договорлор да. Анан экинчиден бул мыйзам, ошол эки жанагы самозанятыйлар жөнүндө мыйзам. Ушул налогту келген мигранттар өз эрки менен төлөсүн деп түзүлгөн да. Ачылган ошол закондун баардыгы жазылган. Анан жана минималка кылып койсок, вообще налог жок экен деген сөз болбойт негизичи. Потому что мигрантка атайын шарттар түзүлгөн да, өзү төлөсүн налогту депчи. Такыр налог төлөнбөй, ал жерде ГПХ өтпөйт. Ал кийин налоговый службадан текшерилет дагы, эгерде ал налог төлөнбөсө, самозанятыйга кийин штраф салып коет кочого. Ошол эркинден чыгып калат да. Төлөбөй, бул налогтон качкан, сокрытие налога деген статья менен штраф салган. Ошондо жанагы бул карта ачат, Тинькофф, допустим, отдельный, бизге кеңеш берип атат. Биздин решение катары. Өмүрбек, сиз калып кеттиңизби, Өмүрбек? Сиз сурооңузду бердиңизби? Берди, Өмүрбек суроо. Буларга биз эми жанагы Тинькоффту предлагать этип атабыз, отдельный карта ач деп, же акча салып тур депчи. Эми ошол картаны булар жанагы мой налогко киртип элеп привязка кылыш керек, Ооба. Анан ошол эки ал картага башка акча салбасын. Да, мисалы үчүн эгерде ал картага башка акча салса, көбүрөөк да, там, например, 30 000, 40 000, 100 000 акча салса, ал тигиреки налоговый орган баягы 100 000 акчаны как зарплата катары считать этилет дагы, ошол 100 000ден неме кармап коет да. Тигиреки акча. Налог кармап коет. Ошондуктан ошол эки отдельный карта болуш керек да, ага акча салыш керек. Айына бир 2000 сом салып койсо, ошол эркинден налог өзү вычитать этет дагы, анан кармап калат. Все, там Кунфу Панда неме сурады. Кунфу Панда байке, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Кандай иштериңер, десеңиздер? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен могу кызга сарсана болуп атам, табылды, ошону сурайын дедим эле. Билбейбиз, бирок биз мага жазып элек, эч ким ал депчи, табылды депчи. Ошол турат пока. Баарыбыздын карындашчыл сезимибиз бар да, ошон үчүн сурап атам да. Ооба, баарыбызда немебиз бар. Эми связга чыгат го деп ойлойм мен бир жерде чыгып калса өчүрүп коем, табылды деген маалымат чыксачы. Анан бул жерде мындай толук жазылбаптыр да, информациячы, кайсыл жактык болот бул кыз, случай чего неме кылыш керек. Бир эле номерди указать этип коюптур. Ошол көрсөңөр жиберип койгула депчи. Анандай рахмат. Жок болот, эми өзүнө чалыш керек. Бир эле немечи. Рахмат. Сурап көрсөңүз болот, Кунфу байке жанагы немеге чалып. Хорошо, рахмат. Номерге чалыпчы, что тапкан. Хорошо. Кийинкилерге суроо берели, макул, рахмат. Мирлан, мен дагы бир нерсени сурайын дедим эле, азыр эч ким жок экен пока. Могул ДМСчи, бул добровольный да. А бизге ОМС алыш үчүн жанагынтип трудовой договорун биз эгерде ГПХ аштырсак, ошонун негизинде ОМС ала алабызбы? Ооба. Ал жерде мен баягы трудовой договор сатып алганда тиги жерге акчасы жазылбай калып, анан менден отказ беришкен да. Немеден ОМС бергенден, себеби дегенде акчаң жок экен, көрсөтүлбөптүр деп. А мен деген биз деген издельно иштейбиз да, точно акча жок менде десем болбой коюшкан. Анан могу ДМСтерди жана кээ бир эмелер ишканалар сурап атат да, требует этип атат. Давай ДМС алып келгиле. Ал бул мен мынтип ойлоп атам, ар бир ишканада жана ТБ иштейт да. Анан кийин алар если чо биздики жанагындай производственный травма болуп кетсе,
ошону төлөгөндөн качышып анан кийин ДМС требует этип атышат окшойт эжеке вообще туура эмес эжеке. Кыргыз Республикасынын граждандары ОМС алганга милдеттүү. Значит, эгерде сиздерден ДМС требовать этсе, ошол тигиреке жанагы организациянын либо отдел кадры бул жөнүндө кабары жок, билбейт да. Кыргыз Республикасынын граждандары ОМС аларын, потому что ОМС ДМСтен өйдө турган полис да. ооба. В любом случае, эгерде производственный травма болсо, ошол организация в любом случае ОМС барбы, ДМС барбы, ал тигиреке компенсацияны төлөп бергенге милдеттүү. Биз болсо жана барганда журнал ТБга кол койдурат да. Кол койгондон кийин алар биз уже өттүк, инструкция өттүк, булар уже в курсе дела деп коюшат да, анан кайра ДМС алып келгиле дейт. Ошону мен ошондо ойлоп атам. Негизи ошол эки организациялардын анда тигиреке отдел кадрлары билбейт ошо ДМС менен ОМСтин айырмасын. Негизи ДМСти Өзбекстан, Тажикстандын жарандары неметет да, пайдаланат. Булар ойлошот да, кыргыздар деле ошол категорияга кирет депчи. Сиздер айтып түшүндүрүңүздөр, биз Евразийский союзга киргенден кийин мынакей биз ОМС алабыз, ОМС менен өткөзүңүз депчи. Эгерде алар ОМСти алгандан отказ кылса, бул мыйзам бузууга барабар. Алардын организацияны сотко берсе болот да. Значит, трудовой договор бергиле деп требовать этиш керек экен, Анан экинчиси эжеке, жана сиздер айтып атпайсыздарбы, страховой компаниялар айлыгын көргөзүлбөп туруп отказ кылып атат депчи. ооба. Эгерде ошол эки неме страховой компания отказ кылса, башка, мисалы үчүн Рекомет отказ кылса, Росгосстраха барып алсаңыз болот. Росгосстраха отказ кылса, Максқа барып алсаңыз болот. Так что Рекомет отказ берди ал, Красносельская да отказ берди да. Анда айтыңыз ошол жерде негизи мындай требовать эткен жер, сиздер деңиз, мына мен трудовой договор менен подошел, регистрациям бар. Силер ошол мага ОМС берген отказ кылып атасыңар, официально жазып бериңиздер мага. Эмне себептен отказ кылып атасыздар десеңиздер, письменный бериңиздер, мен жаловаться буду десеңиздер, ошол жерден жазып бериңиз. Мен ошол жерден жакшы эле талаштым, бизге издене да, биз деген точно эмени билбейбиз да, биз ар кандай зарплата алабыз десе, ошентип хоть на деп жазып келгиле деп койду да, анан кийин ладно деп эле кетип калдым. Они страховая компания вообще не имеет права ал тигирекизинден айлыктын немесин договордон көргөз дегенгечи. Алар официальный трудовой договор бар, болду, жазап бериш керек. Налог сиз төлөйсүз баары бир. Билбейм, ар жакта бир закондорун карашып, монтип эле мен ошо ызылдашып экөө менен эметип талашып калсам, закондорун карашып ар жактан мына турбайбы деп эметишти да, анан кийин кетип калдым. Официально жазып берсин ошол экен. Негизи ошол экен эле отказ кыла беришет орустарчы көпчүлүк нерседе. Незаконно отказ кылат. Отказын официально жазып бер деңиз да. Кагазыңа жазып бер, печатыңды коюп, колуңду коюп, кайсы сотрудник отказ кылды деп жазып бер. Мына могу закон негизинде десеңиз, алар жаза албайт. Негизи могул 7-январдан бери текшерүү бир кыргызстандыкы эмес экен, алар жана патент алган эмелердики өлкөлөрдүкү турбайбы? Ооба. Ламайке. Могул эженин биз договорун сурабай атабыз да, официальный бу то, что там 13% налог төлөнөбү, төлөнбөйбү сизден, ошону айтсаңыз эле. Жок, мен азыр ГПХ ырастайын деп атам, ал договор жөн эле не болчу да, баягы жасалган договор болчу да, ошо менен баргам да. Сизге бербей атпайбы жанагы ОМСти, ошону айтпайсызбы? Кайсы договор менен алайын деп атасыз? Ошол жазалган договор болчу да, жасалган. Ана мен ошо менен барбаймбы? Болбойт албетте, конечно. Жок. Аны страховой компания вообще билбейт анычы. Мисалы үчүн даже вот жана милиционерлер, көчөдөгү полицейскийлер да, жана регистрациянын бар жок экенин текшергенге акысы жок. Закон боюнча только Федеральный миграционный службанын сотрудниги текшериш керек регистрацияларды. Сиз кармалганда билесиз, кыргыздар кармалганда бир күн отуруп кала алат го жөн эле. Ошо именно ошол эркинде жана Федеральный миграционный службанын кызматкери келип, анан протокол түзөт ошол эркелергечи. Ошол эркелер текшерип берип, анан ошол эркенин кагазынын негизинде анан тигирек сотко кетет. Так что ал эми жөнөкөй отурган жөн эле бир кайдагы бир страховой компаниянын өкүлү ФМСтин базасына кирип, ал договор чистый жалган тигирек базада бар жок экенин текшере албайт. Ал текшергенде эле жок, ал суммасы жок экен, акчаң көрсөтүлбөптү деди да.
жөн эле ошо неме капризничать этет да. Хорошо. Аха, макул, рахмат. Все, кийинки Райхан бериңиз сурооңузду. Саламатсыңарбы, мен чоң эсписи койчу. Мен 6-7 ай алдым ошо калдым эмесине айына. Выдворение алганмын да. Сиз выдворение болгонсуз, так? Ооба, 5000 штраф выдворение. Анан ошондо мен күйөөм гражданин Россия, мен ошо согуш катуу жүрүп атканы менен бирдеке болбосун күйөөмө деп мен данныйларын берген эмесмин да, сурагандачы. Бербей эле койгон элем, ошо мен анан мени выдворение кылды, 5000 штраф. Анан кирип чыккыла десе, биз ошо кирип чыксак эле болот деп түшүнүп Казакстанга сразу 10 күн ичинде кирип чыкканмын кайрадан. Кирип чыгып эле дагы кайра 3 жолу регистрация жасатып жүрдүм. Ошентип дагы бир күн түшүп калдым метродо. Түшүп калып, кайра басманы судка отделениеге алып барып, ал жерде кайра суд болду. Ошондо мен күйөөмдүн даныйларын бердим, ЗАГСыз бар, паспортун бердим. Анан берсем 5000 штраф салып, кайра выдворение кылбады анысы. Анын полный отпечатка пальц бар жокто алды. Анан кече мен жакында 1 ай алдым текшерсем, Кыргызстандан аэропорттон черный списокко кирип калыпмын. Бул жактан текшерсек дагы черный списокто турамын. Ошентип черный списоктун текшерүүдөн алдым, дагы түшүп калып, Майковский метродо штрафыңды төлөбөксүң деп мени кайрадан алып барып, анан штрафымды төлөтүп, отпечатка пальц ошолорду алды дагы, мени сразу кое беришти, кете бер депчи. Азыр эми мен эмне кылышым керек? Анан күйөөм барып дагы обжалование жасап эмне кылат? Ошонун жолдорун айтып койсоңор. Эжеке, негизи күйөөңүз барып обжалование жасабайт, сиз эми мурекини сотко беришиңиз керек. Юрист аркылуу сотко берип, сиз черный списоктон выдворениеңизди отмена кылышыңыз керек. Ал сиздин выдворениеңиз азыр күчүнө кирип, ошондо сиз баардык базаларга кирип калгансыз. Жана черный списокко түшүп калдым деп атпайсызбы? Ошол выдворениянын решениясы күчүнө кирген. Сиз жанагы Гүлиза деген биздин юрист кызды тааныйсыз да? Жок, мен тааныбайт экенмин ошол кызды. Мына немеден кийин, эфирден кийин же болбосо мына азыр Кубатбекке жазсаңыз, Кубатбек ошо Гүлизанын данныйларын таштап коет. Ошол эки кызга кайрылып, соттошуп, официально сиз выдворениеңизди отмена кылышыңыз керек. Ал ошо выдворениени отмена кылгандан кийин мен канча айда чыгып кетем ошо черный списоктон ошол? Сиз бир 6 айдын ичинде соттошуп бүтөт. Соттун решениясын алгандан кийин да 1 ай немеге погранслужбага, ички иштер органдарына, жанагы ички иштер министрлигине Россиянын кат жазылат официально. Ошол соттун решениясы менен мынакей немеси отмена болду. Пожалуйста, ошол черный списоктон ачып бергиле дейт, немелеринчи. Ошондон кийин списоктон алынасыз. Мен күйөөм өзү эле басманлык судка барып туруп эле ошол жерге жазса болобу? Обязательно юристтер керекпи? Эжеке, кадимкидей эле соттошот анычы. Күйөөңүз ошол эки кадимкидей сотко сиздин атыңыздан сүйлөп соттоша алабы? Ал бир эле жолу судебный процесс болбойт, ал бир нече жолу. Федеральный миграционный службанын сотрудниктери келип, ар жактан алар дагы сотко катышып, сиздин ар кайсы ал бул деген мындай тигилеги кылмышкер, бул деген бузган законду деп, алар дагы кадимкидей 2 жаат болуп эле кызыл эле соттошот, сот болот. Ошол экинде сиздин жолдошуңуз ошол экиге юридикалык билими жетеби? Да? Жетпей калса, анан утулуп каласыңар. Анан услугасы юристтердики канча болот ошондо? Аны барып ошол эки Гүлиза менен офистен сүйлөшөсүз эжеке. Ал ошол эки иш оорчулугуна жараша болот да. Анан дагы бир суроодо мен анан кече эмнеге штрафымды төлөттү дагы кайра мени кое беришти? Ал эси черный списокко болсом. Сизге уже сиз айткансыз да, соттон деген сиздин основанияңыз бар. Туура айтамбы? Тигиреке соттон чыкканга. Ошон үчүн сизди тигиреке алып барып Сахарова салбай кой беришти. Сиз уже айткансыз да, мен экинчи жолу неме эткенде, мен күйөөм гражданин Россия. Гражданин Россия күйөөсү бар деп сиз биринчи сотто айтканыңызда, ошондо выдворение кылбай эле сизге штраф жазып бермек. Ошондо күйөөмдү аябай айтпай коюпмун дейм, согуш жүрүп атсам, каякта жүрүп күйөөм деп чакырып калабы деп. Эжеке, баягы кандай десем, мен баягы орустар айтат, незнание закона не освобождает от ответственности. Сиз уже выдворениени алып калгансыз.
неменин этот приговору чыккан сот. Ошол экини отмена кылыш керек, дагы бир жолу айтам. Анда сот процесси вообще долго болот экен да, 5-6 ай болуп турбайбы? Эми эжеке баягы сиз канча убакыттан бери мына незаконно жүрөсүз? Ал оңой эле бүтө калчу нерсе эмес ал. Азыр мен чыгып кетишим керекпи же иштеп бара беремби? Сиз чыкпаңыз, чыксаңыз кире албай калат. Анда сиз Кыргызстанда жүрүп каласыз, сот процесси бүткөнчө. Пока биякта эле болуп туруңуз. Сот процесси Мага жазачы эмне калганын түшүндүрөбүз. Сот процесси кезек берели кийинкилерге. баардыгы болгондон кийин анан чыгып. Если тутулуп калсамчы дагы бир суроо. Сиз айтасыз, постоянно айтып туруңуз. Тутулган сайын айтыңыз. Мен гражданин айтсам, мына ошо Гүлизага барсаңыз, Гүлиза сизге сотко арыз жазып берет, ошонун копиясын колуңузга берет. Любой милицияга көргөзсөңүз болот. Мына мен соттошуп атам, мынакей колумда тиги арыз бар, доо арыз бар десеңиз, эч ким эчтеке кыла албайт. Хорошо анда. Мен муну ушу Кубатбек Орозовго жазамбы? Кайсы ушу телеграмман? Мен жазып койдум сизге. Ишканга жазып. Май рахмат анда балдар. Чоң рахмат. Так, Гуля Газиева. Газиева микрофонун басып жүрөмүз. Или Чика. Мирлан байке, бир суроо берчү. Жанагы самый занятый боюнчачы. Сиз айтып аттыңызго, эмеге налогду төлөй алынган болсо штраф төлөө жазылып калат депчи. Азыр бизге компания төлөйт да, ошондо биз өзүбүз төлөйбүз. Сиз айттыңыз го, ар бир адам өзү төлөшү керек деп. Бизге компания төлөп калат да. Анан ошону өткөндө мен дагы эме алганы, медицинский полис алганы барганда ошол жерден менден чек сурады да, эмеден. Налоговойдон сен төлөп атасыңбы деген, ошондой чек керек депчи. Анан ошол мен компаниядан билип алсам болобу, мен үчүн төлөнүп атканын. А бирок мой налог приложениядан келип атат. Келип атат да, эми смстерчи. Ошо мой налог приложениядан келип атат. Сиз ошо мой налогду тигиреки жанагы картаңыздын номерин тигиреки немеге бергенсиз да, туура айтамбы, иш берүүчүлүгү? Жок, карта жанагы зарплатага түшкөн картаны берилген. Анан жок, башка карта берилген эмес да. Ошол зарплата түшкөн картанын реквизитинде ошол жерде баягы чек чыгат. Тигиреки сиз жана налогду төлөгөндө чек чыгат. Ошол жерден чек чыгарып бересиз. Ошо жакка кандай вопрос? Ошо налог төлөндү деген доказательствону көргүсү келип атабы? Ооба. Все болду. Кирип көрөсүз ошо могу эле болуп калды.